Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, түшүнүктүн кезектеги чыгарылышы адаттагыдай өз ишин баштайт. Бул чыгарылышта биз атыбыз эгемендүү затыбыз деген теманын үстүндө сөз кылган турабыз. Сиздерге студиябыздын меймандарын тааныштырып кетели. Жогорку кеңештин СДПК фракциясынын депутаты Рыскелди Момбеков жана Жогорку кеңештин 5-чи чакырылышынын депутаты Жылдызкан Жолдошова келген. Студиябызга кош келипсиздер. Суроону алгач Рыскелди агай сизден баштайын. Эгемендүүбүз биз ушунчалык жетиштик, ушунчалык биз кыйынбыз деген таризде ушунчалык мактанганыбыз белгилүү да. Анан бүгүнкү күндө ушул эми канааттандырарлык деңгээлде биз ыраазы болгон деңгээлде эгемендүүбүзбү? Мындай да, эгемендик деген бул саясий эле түшүнүк эмес, эгемендик деген бул көп тармактуу түшүнүк. Эгемендик деген чын айтыш керек, биз эгемендик дейбизби, азаттык дейбизби, көз карандыкты дейбизби, күн корус дейбизби, ал айланып келе эркиндик. Элдердин эркиндиги, ошол элдер түптөгөн мамлекеттин эгемендиги. Эгемендиктин көп тармактуу, маселен, тилиң аркылуу эгеменсиңби, эгемен эмессиңби, бизде мамлекеттик тилибиз бар, ошол элегинде расмий тил дагы кошо орношкон. Демек биз толук кандуу тилибиз эгемендүүлүктү ала элек. Экономик жактан биздин эгемендигибиз барбы бүгүнкү күндө? Экономик жактан эгемендүү мамлекет эмеспиз, анткени биздин тышкы карыздарыбыз бар. Энергетикалык жактан биз эгемендүүбүзбү? Эгемендүү эмеспиз, анткени бизде кышында суу жетпейт. Мындай көп нерселер бар да, жалпысынан калганда улут үчүн эгемендик деген эң негизги байлык. Ал жагынан чоң жетишкендик. Элдин эркиндиги бул эгемендик. Эгемендик ошо эркин болгондугу үчүн өзүнүн мамлекети бар, өзүнүн чек арасы бар, өзүнүн улуттук валютасы бар, өзүнүн жаратылыш байлыктары бар, өзүнүн улуттук байлыктары олорду сактап калганга бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Өсүп өнүккөнгө дагы бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Ал эми баягы бүгүнкү күндөгү жетишкендиктер же болбосо бараткан багыбыз, эгемендик жолдо бараткан багытыбыз кыйла азап тозоктарды кечсе дагы өзүнүн жакшы жетишкендиктерин берип турат. Бул чындык. Ушул саясий ишмер катары, бүгүнкү күндө мамлекеттик кызматкер катары, элдин өкүлү катары, ушул жогорку кызматтагы инсан катары уяласызбы агай? Бүгүн ушул биз эгемен эмес экендигибизди азыр далилдеп койдуңуз да, мисалы. Ошол эле тил, ошол эле экономика, саясий, аскердик жана башка түрдүү сфераларда. Бул кандай кабыл аласыз эми бул нерсени? Саясий ишмер катары. Жок, бул чындыкты айтканда эч кимибиз коркпошубуз керек. Биз чындыкты айтпасак деле тарых тастыктап турат. Качан гана биз бардык жагынан, каржылык тараптан, экономикалык тараптан, бардык тараптан көз каранды болгондо биз толук кандуу өсүп өнүккөн эгемендүү мамлекет болот. Биз жаңы гана эгемендүүбүздү алганыбызга 23 жыл болду. 23 жылдын ичинде бардыгын жай-жайына коюп коюш кыйын. Мына 25 жылда Жылдыз Жолдошова өздөрү айтат, энергетикалык боюнча эгемендикти эме албадыкпы? Бул чындык да. Кече жакындан да, бирок экономикалык жактан эгемендикти ала элекпиз да. Бирок ошого баратабыз. Бизде бардык мүмкүнчүлүктөр бар. Анан нечен деген мамлекеттер 100 жылдап кылымдап эгемендикти ала албай келатат. Эгемендик дегенди эңсеп келатат. Бизден калкынын саны 10 эсе 100 эсе бар элдер бар, улуу элдер бар, бирок алардын эгемендиги жок. Мамлекет туусу жок. Жылдыз эже, ушул бүгүнкү күндө эми жанагындай ооруну жашырса өлүм ашкере кылат деген кыргызда сөз бар да. Анан жашырынып ушинтип биз жанагындай курум мактанып эле жүрүп ушундай бир кандай кабыл аласыз бул эгемендүүлүктө конкреттүү бүгүн биздин элита эмне кемчиликтери менен ушундай бир жетишпей атабыз? Рахмат. Биринчиден саламатсыздар, урматтуу телекөрүүчүлөр. 25 жылдык эгемендүүлүк чоң майрамыбыз менен баарыңыздарды куттуктап кетем. Өлкөбүздө тынчтык, стабилдүүлүк болсун. Албетте эгемендүүлүк бар. Бирок өз мезгилинде Курманжандатка улуу тарыхый мамлекеттик биз энебиз деп коебуз Курманжандатка. Айткан экен, кандай келсе ак падыша деп койчу Николай II. Россия империясынын солдаттары кандай келсе ошондой кетишет деп. Кыргыз эли эгемендүүлүккө, өз мамлекеттүүлүгүнө ээ болот деп. Бирок ошону кыргыз эли баалай алабы деген суроону коюп кеткен да Курманжандатка. Мына ошол суроону баарыбыз изденип атабыз. Силердин бүгүнкү көрсөтүүңүз дагы ошол Курманжандатканын айтып кеткен сөзүнө изденүү деп мен ушундай кабыл алып атам да. Темаңар аябай жакшы, туура.
маселе козгоп атасыңар. Чынында эле биз баалай алдыкпы ошол каны жок, чоң согуштарсыз мындай эле келип калган эгемендүүлүктү ачык айтыш керек, баалай албай атабыз. Эгемендүүлүк бул келгени менен эгемендүүлүктү эгерде сен бекитип ала албасаң, мындай айтканда ошол эгемендүүлүктү эгемендүүлүк үчүн күндүгө иштеш керек. Ошол эгемендүүлүктү сактап калуу эле эмес, ошол эгемендүүлүктү бекитип коюш керек да, түп тамырынан бери. Аны үчүн мына азыр Рыскелди Момунбеков өзүнүн ойлорун айтып кетти. Айткан ойлорунда кээ бир ойлорунда туура сөздөр бар. Биринчи маселе эгемендүүлүктү чек ара маселеси чечилиш керек. Бул маселе бир дагы жылган жок. Ошол 25 жылдын ичинде кайсы бир километрлер гана жылганда эгемендүүлүккө кайсы момент болбосун доо кетип калышы мүмкүн. Экинчиси, биз саясий көз караштыгыбыз бар чет өлкөлүк державаларга. Аны эми өзүңөр билесиңер, баягы Орто Азияда эле эмес, Борбордук Азияда Кыргызстан өлкөсү бул тиги демократиянын аралчасы деп айтылып калган. Эми мына ушул демократиялык аралчага келип алдыга жылуу биз үчүн бир чети оңой болсо, экинчи чети өтө оор болду. Себеби биз өзү тоо калкы эркин өскөн эл болобуз. Ошон үчүн бул демократияны кичине сүрөп кеттик да. Эже азыр сөзүңүзгө кыстырма. Бүгүнкү күндө конкреттүү азыр ушул жерден талдасак деп атабыз да. Алгачкы биз ушул сфераларын карап көрөлү. Саясий жактан бардыгы элибизге маалым. Бүгүнкү күндө ар бир саясий лидер, партиянын лидерлери, башкалар шайлоодун алдында Россияга барышат, батыш жака барышат. Анан азыр эже ушуга конкреттүү саясий жактан биз канткенде эгемен боло алабыз? Саясий жактан да көз караштык бар деп айтып атпаймынбы, улуу державалардын ортосунда. Андан кантип чыгыш керек? Ошону сурап атам. Андан чыгыш үчүн экономикалык жактан көз карандысыздыкка ээ болуш керек. Эгерде элиң бүт дүйнө жүзүнө кетсе, эмгек мигранттары болот. Чек араң бекилбесе, анысы аз келгенсип, күндүгө болбосо дагы 2-3 күндө груз 200 келип атса, элиң барбы? Мамлекет бар. Элиң барбы? Бийлигиң болот. А бийлик көз карандысыз бийликке келе алышпайт. А келиш үчүн эмне кылыш керек? Келиш үчүн эл өзүнүн добушун сатпай, ел үчүн гана кызмат кыла турган инсанды президент кылып, ел үчүн гана кызмат кыла турган тиги инсандарды депутат кылып шайлап алыш керек. Мен эмнени айткым келет? Бул жерде бир эле бийлик күнөө эмес да. Мына ачык сүйлөшүп атабыз да. Бул ачык телепередача болуп атат. Ошон үчүн бул жерде элибиз дагы ар бирибиз мекенчил болушубуз керек. Ар бирибиз патриот болушубуз керек. Ар бирибиз Кыргызстандын туусун көтөрө билишибиз керек. Ар бирибиз ушул ата бабалардан калган жер биздики, биз эч кимге бербейбиз. Ушул жер мына ушул болгон биздин квадрат метрлер Кыргызстандыкы деп туруп, намысына келип, анан 500 сомго, 1000 сомго кечирип коесуңар, бир кесе шорпого, кичинекей мындай табак пловко, 5 бармакка добушун саткандан кийин кайсы эгемендүүлүктү айтабыз? Эгер биз ушул жол менен бара турган болсок, ошон үчүн азыр Аалам партиясы, Ар намыс бүтүн Кыргызстан биригип туруп, баягы кара жашык деп койбодукпу? Акылдуу урналарды жокко чыгарып, азыр мыйзамды шайлоо боюнча, бул конституциялык мыйзам, мына ошону өзгөртүү боюнча ушул үстүнөн иштеп атабыз. Сиз абдан туура маселени көтөрдүңүз, мен ыраазымын. Эгемендүүлүк боюнча эч ким бир дагы телевидение маселени көтөрө элек. Ошон үчүн темаңар ушунчалык кызык болгон үчүн мен басып келдим бүгүн телевидениеге. Ошондуктан саясий жок кылыш үчүн элибиз ушул жерде болуш керек. Экономикалык жактан биз өнүп өсүшүбүз керек. Абдан көп акчалар келиптир, гранттар, кредиттер 25 жылдын ичинде. Кана ошол акчалар? Бир да завод, фабрика салынбаптыр. Ошон үчүн
токтотуп туруп бардык маселени четке кагып туруп бир гана өндүрүш маселесин алып чыгышыбыз керек эгер эгемендүүлүктү сактап калат десек. 25 жылдан бери бүгүн кайсыл гана ишмерлер менен сүйлөшпөйлү, башка бул чындык да. Кылышыбыз керек деген келер чак менен келе атабыз да. А бүгүн сиз кантип айтасыз? Экономикалык жак жакшы болсо саясий жагыбыз эркин болот деп атасыз. Экономиканы кантип эгемен кылышыбыз керек? Эмне кемчиликтер бар жана кантип эгемендикке чыгабыз? Туура суроо бул дагы. Мисалы үчүн Малайзия бизден өткөн абдан оор экономикалык жактан, социалдык жактан, ошол эле саясий жактан өтө начар өлкө болчу, азыр мына өнүп өсүп кетти. Эмне себептен? Ошол илгери ушул өлкөдө дагы бүт жаштар эмгек мигранттары болуп дүйнө жүзүнө тарап кеткен. Кийин гана ошол президенти ошол кеткен поколенияны 20 жашында кетсе 40-45 жашка чыкканда 50 жашка чыккан поколенияны кайрадан чогултуп, анан ошолор тапкан акчасын бир гана Малайзияга инвестиция катары алып келген. Биз мына ошондой мыйзам чыгарышыбыз керек. Мен мына коллегамдан да суранып кетет элем, Рыскелди инемен, мына ошол боюнча да иштешибиз керек. Себеби ошолор биздин мемлекет мигранттарында деле акча бар. Бирок келсе алар райсан жаран болуп калды, тиги жер берилбейт иштетейин десе. Же болбосо бир нерсе сатып алайын десе дагы болбойт. Ошон үчүн могу мыйзам ченемдүү ушул маселени биз карап чыгышыбыз. Буга чейин депутат болдуңуз да 5-чакырылышта. Ушул маселелерди биз ушул маселе боюнча аракет кылдык. Бирок эгерде биз эмгек мигранттарына жер бере турган болсок, ал жерде ал биздин кыргыз улуту. Бирок ал Россиянын федерациянын жараны. Анда башка улуттун өкүлдөрүнө дагы жер бергенге туура келет, жерибиз аз деп кээ бирлери түшүнбөй бул мыйзам өтпөй калган. Ал жерде жазып коюш керек. Кыргыз же кыргызстандык баягы төрөлгөн жери. Ошол бир эле сүйлөмдү жазып койсок, ушул мыйзам өтөт эле, ошого да макул болбой коюшкан. Мен ойлойм бул мыйзамды кабыл алса болот. Рахмат. Рыскелди агай. Экономикалык жагыбызды белгилүү эле болду. Бул саясий жактагы бардык тармактагы көз карандылыгыбыз бул экономикага байланышкан депчи. Эми учурдагы мамлекеттик ишмер катары кантип биз экономикабызды эгемендүүлүккө алып чыгабыз? Бир механизмдер барбы? Эгемендиктин элибизге эң бекер келген жол болсо оңой жол менен келген барктаган ким болду? Жол болсо эгемендиктин пайдасын ким көрдү? Эгемендиктин эң эле пайдасын качып кеткен 2% көрдү. Элибиз көргөн жок. Мына ошолор эгемендиктин шарданы менен элибизди каалагандай калчады. Конституцияны каалагандай калчады. Каалагандай башкарып, кыргыздын байлыгы бардыгын толоп качып кетти. Мына Кудайдын курасы 5 жылдан бери баягы элдер айтат, курулуштун жылы болду депчи. Бул бурулуштун жылы болду. Чын айтыш керек да. Буну тарых тастыктайт. Акырындап эң ирде экономика көтөрүш керек. Кыргыздын көрпөндүлүгү. Жыгачтын жумшагын курт жейт болсо, адамдын жумшагын адам жейт. Коррупция биз жөнөк жер. Анан сапаттуу пайдаланган жокпуз. Биз эң ири экономикалык долбоор кайсы болгон? Кумтөр болгон. Кумтөр мочун болду. Эгер кумтөр башында таза иштегенде, кумтөрдүн эң башында келишими сакталып калганда биз мынчалык карызга батып калган эмеспиз. Мынчалык экономикасы еңшерилбеген эмес. Андан кийинки бир топ эң ири долбоорлордун бардыгы ишке кирген жок да. Кумтөргө окшоп бардыгы коррупциялык жолдор менен кетти да. Кыргызстандын жаратылыш байлыктарын сатуудан же болбосо түшкөн пайдасынын 3төн 2син эки президент ичилип кетпедиби? Агай, ушул Акаевдин кеткенине 11 жыл болду. Бакиевдикине 6 жыл болду. Эми ушул күнгө чейин ошолорду жаман деп эле келе атабыз да. Ошолор күнөөлүү, ошолор жаман деп. А бүгүн эми ушул 6 жылдык мөөнөт бул аздык кылабы? Өнүгүү жок деген адам бул чын айтыш керек, бул бүгүнкү чындыкты көрө албаган киши. Өнүгүү жок деген киши. Аздыр көптүр жетишкендик бар да. Эң негизги бул туруктуулукту камсыз кылдык да. Азыр күндө мурункудай митинг, пикет, жол тозуулар жок да. Ызычуулар жок да. Бийликтер ушулар мурункудай көчөгө чыккан жок да. Парламент ичинде отурат. Бул демократиялык багытта, экономик багытта дагы бир топ жылды да алдыга. Анан кийин 6 жыл аздык кылабы, 6 жылда эчтеке болгон жок. Эмнеси айрымаланды бунан деген бул чын айтканда айтыш кетти көрпөндөлүк. Сизге жакпай атат, Көрпөндөлүк. Анан саясий жактан эмнеге көз каранды болуп атасыздар? Саясий жактан көз каранды болду деген өзү да айрымчылык. Акпакчылык деп айтам мен. Кандай көз карандылык? Маселен эмне?
биздин президентибиз жалтак болду. Биздин президентибиз Түркия боюнча да өзүнүн ачык сөзүндө айтты го. Түркия менен мамилебиз жакшы болсо деле Орусиянын суу эмес боюнча айтканда өзүнүн ачыгын айтты. Орусия кандай гана саммиттер болсо Кыргызстандын кызыкчылыгын жогору коюп атпайбы? Эгемендиктин эң негизги белгиси ошо да. Мамлекеттин кызыкчылыгын эң жогору койгондо ал мамлекеттин атасы ошондой албаштан саясий жактан баягы көз карандылыгыбыз жок деген эми бул Орусияга барып туруп ошо кайсы бир инвестиция долбоорлорду сураса ишке ашырып барса бул эми баягы саясий эгемендигибиз жок дегенге жатпайт ал. Биз кандай гана болбогон күндө биз каржылык таптан кайсалактап турганда өнөктөш мамлекеттерден жардам сурашыбыз керек. Алар өз убагында бизден жардам сурайт да. Маселен улуу Америка мамлекеттери убагында бизден Афганистандагы терроризм учурунда базасы сурады эле. Анда менен биз Америка бизге көз каранды болуп калды айсак болобу. Андай эмес да. Биз ойлонгондо тереңирээк ойлонуп глобалдык саясатты ойлонуш керек да. Анан саммиттерге катышып койсо бул эмне? Президент барып койсо. Жок, эми көзүбүз көрөмес дагы. Бүгүн барган жактан мисалы үчүн экономиканы барган жерден акча сурап атабыз, мамлекетибизди өнүктүрүш үчүн ар тараптан жардамдарды кечиришин сурап атабыз. Эми бул нерсени айта берсе көп. Бул эми мамлекеттик кызыкчылык үчүн ал өзү сурап аткан жок. Анан агай, аскердик жактан биз бүгүн моундай кооптуу учурларда качан эгемендүүлүккө чыгабыз? Эми согуш болбой эле койсун. Аскердик, техникалык жактан биз баягы алсыз дегендей бизде бир акыркы жылдары бир согуш болуп, биздин армия жолун же болбосо бизге душмандар каптап келип чек арабызды бузуп келген жок да. Ал жактан биздеги армия биздин коопсуздук сактаганга кудурети күчү жетет да. Эми ал жактан бир дагы кандайдыр бир биздин армиябызга бир жардам бергиле деген жок да. Биздин өзүбүздүн уландарыбыз бар, армияда өзүбүздүн куралыбыз бар. Эң негизгиси куралы бул Кыргызстандагы адамдардын эрки, күчтүү элдин эрки. Биз ошол жагынан эгемендик айта алабыз. Биз ошол жагынан баатырбыз. 2010-жылы Орусиядан жардам сурап, өлкөбүздүн ички абалын, коопсуздугун сактай албай жардам сураганыбыз бул эмнеден кабар берет? Андай жардам сураган бул эми ошондой койгонан убагында андай жардам сураганды эмес. Болгону ОДКБнын өзүнүн içindeki alakalar var. Bir memleket ошондо чуулгандуу же коголондуу кайрылууга милдеттүү. Анан эми бизге сырттан келген жок да. Согуш болгон жок да. Ал ички эл аралык же болбосо улуттар арасында араздаш болуп кеткен да. Ошол кезде албетте ачык айтыш керек. Сырткы мына кече Роза Исаковна Ислам Каримовго өзүнүн баасын бергенде айтпады. Ислам Каримов ошол кезде чоң баатырдык кылып туруп границасын жаап койгон деп мен ошон үчүн ушул киши суйлайм деди. Бул чындык да. А болбосо согуш болуп кетмек. Курал жарактарды, жанагындай аскердик шаймандарды чыгарганга болобу? Жетиштүү болчу. Өзүбүздүкүн чыгарсак болбойбу? Эмне үчүн болбойт? Орусиянын автоматын көтөрүп жүрүшөт, танкаларын көтөрүп жүрүшөт. Эми бизде мисалы Дастан заводунда торпедалар чыгат. Мына ошол менен курал жаракты алмасак болот. Дастанды толук колго алып туруп, мен аскер деңиз флотунда служба эткен кишимин, кызмат кылган кишимин да. Бизден Дастан заводунан чыгаткан торпедалардын кандай корабльдерде пайдаланат, алардын кандай күчү бар экенин мен жакшы билем. Мына ошолор менен деле алакага суралып, мына бизде мынча торпеданы биз силерге чыгарып берек, силер болсо бизге мынча курал жарак дары-дармек бергиле деп болот. Эми ал жагынан биз ошол куралдуу күчтөр жагынан алсыз деген бул туура эмес. Бизге анчалык коркунуч жок. Бизге кайсы бир мамлекеттер бизди басып алат деген. Өзбекстан танкаларын алып келип койду. Армиясы жоктур мамлекеттер жүрбөйбү? Армия качан керек? Бизде биз кандайдыр бир мисалы Бириккен Улуттар уюму бар. Алардын өзүнүн күчүн киргизип коет. 25 жылдын ичинде 4 президент иштептир. 4-үчүсү иштеп атат. Мен ар бирине баа берип кетейинчи, саясатчы катары. Жакшы, жаман жактарын айтып кетейин. Аскар Акаевич эгемендүүлүктү биринчи эгемендүүлүктүн туусун жакшы көтөргөн. Кыргызстанды дүйнө жүзүнө таанытууда Аскар Акаевичтин ролу чоң. Ошондой эле Ош Бишкек жолун, Ош 3000 жылдыкты, Манастын 1000 жылдыгын, Тоо жылдарын баягы билесиңер, мамлекеттүүлүктүн 2200 жылдыгын өткөрүү менен Кыргызстанды дүйнө жүзүнө жеткире алды. Бирок тилекке каршы ал киши күчтүү окумуштуу, бирок саясатчы катары чабал болуп, кичине өлкөбүз артка тартылып кетти да. Албетте үй бүлөлүк клан да жана башка баягы күйөө баласынын экономикада бүт биздин мындай айтканда чоң завод фабрикаларды сатып алып, мына ушул үй бүлөсүн башкара албай калды. Оппозицияны тоготпой, бул бир
күчкө народа деген сөздөрдү айтып, мына ушул текебирчиликтин айы ошондой болду. Бакиевдин мезгилинде 17 миллиард эле сом бар эле бюджеттен. Ал киши Бакиев, Курманбек Бакиев 61 миллиардга жеткирди. Анда күндүгү митинг эле Ак үйдүн алдында. Азыркы бийликтегилер өз убагында радикалдуу оппозиция болгон. 2005-жылда Бакиевди өздөрү алып келишкен. 2010-жылы Бакиев баягы жумуш орду менен камсыз болбой калдык деп таарынышып. Анан Бакиев бир жээкте тиги оппозиция радикалдуу экинчи жээкте болуп калгандагы. А бирок Бакиевдин мезгилинде крупный проектлер, долбоорлор ишке аша баштаганда, Роза Исаховнанын Бакиевдин минусу, ал киши Акаевтай эле үй бүлөсүн башкара албай калды, бир туугандарын, балдарын. Ошону менен бирге ал киши Бакиев бир кемчилдиги 2007-жылы Ак жолдон башка эч кимсе өткөн жок эле. Бирок торту бөлгөндө бөлүп койду, жогорку кеңешке тиги Ак жол, СДПК, анан кийин коммунисттер. Ошондо Оштон гана шаарынан Атамекен албай калды эле. Атамекенди киргизип койгондо көчү оппозициясы жок болуп, парламенттеги оппозиция болуп, бири-бири менен конструктив иштеп кетише ала беле. Мына ушул жерде ката кетирген. Отунбаеванын эмгегин айтсак, Роза Исаховна албетте биринчиден биз элибизге айтыш керек. 2010-жылы Өзбек менен Кыргыздын арасында араздашуу болгон жок, согуш болду. Кадимкидей. Автоматтар атылды, танктар атылды, миңдеген кишилер каза болду. Болгондо да мыкаачылык менен өлтүрүлдү. Ошону көбү эл көрбөй калды. Түндүк эмес, түштүктүн көпчүлүк райондору көргөн жок. Аны Ош шаары менен эле алай, анан кийин Кара суунун тегереги. Мен эмнени айтайын деп атам? Элге рахмат, Кыргыз Өзбек согушту өз убагында токтотуп калды дагы. Андан кийин мына ошол Роза Исаховна убактылуу өкмөттүн өткөн мезгилдеги президенти катары мамлекеттүүлүктү сактап калууда бир эле Роза Исаховна эмес, акыйкат үчүн, адилет үчүн айтыш керек. Алмазбек Атамбаевдин эмгеги бар бул жерде. Премьер-министр катары көп иш жасады дагы. Ошончо болгон нерсенин баарын жууп тазалап туруп, анан Алмазбек Шаршенович өткөрүп кетти. Роза Исаховнанын бул чоң эмгеги. Буну айтыш керек. Ал эми Атамбаевдин жасап аткан иштеринин плюсу, оң жагы. Ошол мурун башталса дагы чоң-чоң проектлерди ишке ашыра алды. Датка Кемин мисалы үчүн. Ошол эле азыр альтернативный жол салууга болот. Эми көчмөндөр оюн болсо айтып атышат, бул кереги жок эле теги бу деп. Менин жекече оюм бул керек болчу. Себеби ал президенттин идеясы же Мадумаровдуку же дагы бир жигитти айтып атышат. Ошол жигиттин кимдин идеясы болбосун, мен өзүм да тарыхка жакын, өзүм да мына Курманжан Датканын тасмасын Садык Шернияз экөөбүз тарттык. 2014-жылы дүйнө жүзүн эки нерсе дүңгүрөттү. Кыргызстандын атын таанытты да, биринчиси ушул көчмөндөр оюну болсо, анан Курманжан Датка тасмасы. Эми кетирген кемчилдиктери, азыркы президенттин кетирген кемчилдиктери ошол Бакиевке окшоп бирге келген өнөктөштөрү менен 2010-жылдагы абалга табакташтары. Да, табакташтары өзү айткандай, мына мен президенттин сөзүн кайталайын. Тигилер уурдап жеп кетти деп айтып атпайбы менин коллегам? А президент өзүнүн өнөктөштөрүн жеп кеткенин ачык айтты. Мародерлук ачылат. Мародерлуктан канча байыдың арды атат. Кече сигарета менен тиги тамагыңарга акча таппай менен акча сурайт элеңер деп айтты. Тиги өзүнчө эле президент болуп алган деп Отунбаеваны айтты. Бул эми президенттин сөзүн кайталап атам. Үчүнчүсү ячейкадан акча алгандарын айтты. А биз буну айтып чыкканбыз, тиги ячейкадан акча алынганын, Сариев отуруп алып ким канча алганын, ошондо аларга коррупция. Бул настоящий коррупция.
Бул эгемендүүлүккө доо кетирди. Себеби дүйнө жүзүндө кандай кырдаал болбосун эч ким эч качан банкка колун салбайт. Банкка колун салган өлкөдө инвестиция келбейт. Бул негизги шарт ошондой да. Кайсы өлкөгө барбасын, банкка эч ким тийишпеш керек. Банктагы акчанын канчасы бар экенин дагы кайсы кишинин, кайсы организациянын эч ким билбеш керек. Биз мына ушул жерде банкка, ячейкага колун салганда убактылуу өкмөттүн айрым мүчөлөрү, мына президент өзү тастыктап атат, мына ошондо чоң ката кеткен. Мына ошого жол берилип калды да, өзүнүн өнөктөштөрү ошондой жаман мародерство дегенчи, бул коррупциядан да жаман нерсе. Мародер деген сөз адамдар өлүп жатса, ошонун бут кийимин, ошонун кечирип коесуңар, турса майкасынан бери чечип алган адамды мародер деп коет. Ошончо 87 бала каза болуп, площадьта канга боюнуп калганда, булар барып туруп алган экен да, аны президент билет экен да. А эмне үчүн ошол мезгилинде аларга чара көргөн жок? Мына ушул суроону азыр ар бир кыргызстандык берип атат. Ошон үчүн ачылат дедиби? Манастын алдында айттыбы Ала тоодо? Эми ачыш керек президент мародерлукту. Ячейкадан акча алгандарды ачып, аларга наказать этем деди. Мына ошону жасабаса, президентке мисалы үчүн көпчүлүк эл нааразычылык билдирет. Эми азыр айтып атпайбы? Каттуу сөздөр айтылып атат өнөктөштөрүн, 14 убактылуу өкмөттүн мүчөлөрүнүн ортосунда. Мен ушул силердин тиги телевидениеңерден пайдаланып айтар элем да. Эки тарапка тең. Алмазбек Шаршенович, урматтуу убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, кандай маселеңер болсо чечкиле мыйзам ченемди, бирок мамлекетке, элге дооңор тийбесин деп. Биринчиден. Экинчиден, конечно, мен аял киши катары, аял саясатчы катары Роза Исаковнага ошондой сөздөр айтылбаш керек эле деп эсептейм. Себеби аял бул эне. Эненин буту турган таманын алдында бейиш деп коет. Ошон үчүн азыр чынын айтыш керек. Бул маселени көп эл талкууга алып атат. Мен ойлойм, убактылуу өкмөттүн мүчөлөрү, айрыкча мына менин досум Текебаевга айтып кетет элем, эми ал киши коалиция көпчүлүктү бийликте, эмнегедир бийликте болот. Азыр бийликте болуп туруп эле бийликти эле сындап атат. Мен ошону баарыбыз түшүнбөй турабыз. Рахмат. Рыскелди агай, эми эмне кылабыз деген маселеге сиздердин оюңуздарды бургум келип атат да. Кандай кылабыз эми? Бүгүнкү абалды тана алабызбы, тана албайбызбы? Реалдуулукта ушундай фактлар көрүнүп атат. Эми эмне кылыш керек? Жылдызкан эжен айтпады ошо. Бакиевдин анда 17 миллиарддан 65 миллиардга көтөргөн эмегөндөнчү пайдасын ким көрдү? Мезгилге саясатчылар, президенттерге баа бере турган тарых, мезгил баасын берет. А биз адамдар хандарга же падышаларга баа бере турган кимбиз? Тарых өзүн баасын берет. Тарыхтан улуу эч нерсе жок. Кандай гана мамлекет болбосун, анын маданияттын эң эле орчундусу бул тарых болот. Биз Бакиевдин убагында хиппикке киребиз деп калганбыз. Хиппик дегенди билесиздер. Ал эми азыркы убакта биз өнүккөн өлкөлөрдүн катарынан чыгып, өнүгүп өсүп аткан өлкөлөргө киргенибиз бул чындык эмеспи? Бул биздин берген баабыз эмес да, бул эл аралык экономикалык уюмдардын берген баасы. Кыргыз мамлекети 2014-жылы баягы өнүгүп кеткен өлкөлөрдүн катарынан кирдик да. Жанагы өнүгүп кеткен мамлекеттердин катарынан биз хиппикке киребиз деп калганбыз да. Ошол кезде канча деген саясатчылар өлдү. Максим Бакиевдин Сариси, Север Электро, Чакангес, Восток Электро, Ош Электро, Жалал Электро, Кыргыз Телеком эмнелердин анын баары сатыкка чыгарылган эмес. Аларды биз бүгүн унутуп койсок, анда бизди элден унутуп койгон да. Унутуп койбойбу? Ошол кездеги Медет Садыкуловдун кайтыш болушу, ошол Бакиевдин бийлигин түптөп берген Камчөк Жыргалбек Сурабалди, Баяман Эркинбаев, Ратбек Санатбаев 97 киши саясий буйрутма менен өлтүрүлгөн да. Саясий буйрутма менен кыргыздын кырчындай жигиттери, кыргызга иштеп кыйын жигиттер менен өлтүрүлбөдүбү? Анан эмне үчүн электр энергиясын берсе мелдеп кылдык? Мурункудай эле болсо да жашайт экенбиз, азыр жашап атпайбыз, кайра артынап келдик. Алоо десең 60 тыйын кайткан. Мен ошол кезде маданият министри болчумун. 2 ай 14 күндүн ичинде 60 тыйындан кошкондо 264 миллион сом түштүр. Мына
Ало деп кошулганда 60 тыйындан кошулганда. Булардын бардыгы Максимаков да. Азия универсал банк деген монстр болбоду эле. Соцфонддун 500 миллион сомун жанагы накопительный фонд деп коет, элдердин пенсиясы бар ошого топтолот да. Кийин ошол акчанын бардыгын Азия универсал банкка которганда, ошолор аркылуу байып турганда. Ошол наделдер келип башкарып, экономистти Гуревичтер келип башкарбады. Бакиевде ошон үчүн эл куугундукта ошодун жоголу. Ошол эми бүгүн Бакиевдин эмесинен кандай болот? Айырмасы барбы ошонун? Эми айырмасы бар экени мурунку эле калуунда турбайбы? Мурунку эле калуундан 2 сом 60 тыйынга чыкпадыбы? Мына азыр биздечи бир нерсени айтыш керек да. Энергетика мачы эксперт болуштун кереги жок. Бизде эгемендик алгандан бери бир дагы кубаттуу агрегат кире элек. Кыргызстанда Токтогул кесине суу азыр 17 миллиардтан ашты. Худуңдашып атпайбы? 24 миллиард болсун, ашып ташып кетсин. Болгон электр энергиясын чыгара турган кубаттуулук 14 миллиард. 23 агрегат иштейт, башка агрегат жок да. Сууду кайка алып барасың. Башка агрегат жок болсо, электр энергиясы чыгара турган кубат жок болсо, башка бизде тесттер курулбаса. Анан кийин сиздер эмне кылып отурасыздар? Тариф саясаты. Биз кандай эмне кылып отурабыз? Биз аткаруу бийлигинде эмеспиз да. Биз болгону мына 6 ай эле болду иштегенибизге, депутат болуп өкмөттү биз элге керектүү мыйзамдарды чыгарганга жазганга аракет кылып атабыз. Ал эми сиздер депутаттар эмне болот? Депутаттар менен күрөөгө алып иштеш керекпи? Же жер тигиш керекпи? Ар ким өзүнүн деңгээлинде же болбосо өзүнүн тармагында иштеш керек. Өнүктүрөбүз деп барбы? Таза иштеш керек, так иштеш керек, ак иштеш керек. Депутаттар элге жага турган элге жеңилдик берген мыйзамдарды жазыш керек. Аткаруу бийлиги аларды аткарыш керек. Сот бийлиги адилет болуп туруп, укуктарды урдатпаш керек. Президент деген калыс болуш керек. Мына ошондой өнөгөбүз. СДПК партиясы менен эң көп мандаттыкты алып жогорку кеңешке келдиңиздер да. Өзгөчө бийликтин мүмкүнчүлүгү, кызматтын мүмкүнчүлүгү сиздерде турат. Ушул берген убадаларыңыздар, эми Кыргызстанды өнүктүрүү стратегиялык пландарыңыздар конкреттүү эми качан Кыргызстанды бир мындан алдыга сүйлөп чыгасыздар? Жалпы эле биздин партиянын программасы дейт турган болсок, биз шайлоонун алдында белге берген убадаларыбыздын баардыгы бар болчу да. Бул социалдык тармактарды пенсияларды көбөйтүү, мугалимдердин айлык маанын көтөрүү, медицина кызматкерлеринин айлык маанын көтөрүү, маданiyat кызматкерлеринин айлыгын көтөрүүчү. Алардын баардыгын биз өкмөткө тапшырма берип атабыз. Быйылкы жылы моундай кылгыла, тиги жылы моундай кылгыла деп туруп, эми өкмөт деле асмандан акча албайт да. Алардын баарын Кыргызстан кичинекей эле мамлекет. Анын канча каяктан акча түшүп атканын баарыбыз эле көрүп турабыз. Ошону болгону экономиканы пайдаланып, коррупция менен күрөшүп, баягы бизде болгон касылбай жаткан кендердин баарын басып, кайсы жактан каржы булактарын табыш керек, кайсы булактан каржы булактарын көчүш керек, кайсы жактан азайтыш керек. Мына коррупция деген бизде айтып атпайбы, коррупция менен тандалма күрөшүп жатып, бирок коррупция менен күрөшүп жүрүп атат. Качан Кыргызстанда президенттин администрация башчысы камалды эле? Качан Кыргызстанда депутаттар, министрлер камалды эле? Мындай мурунку эки президент болгондо болгон эмес да. Бул коррупциялык менен күрөшүштүн далили. Мындан анан мен Жылдыз эжеге кошулуп бербедим ошо тиги мен каршымын. Ошо жанагы ата журттун депутаттары болуп мага каяктын депутаты болгон айырмасы жок. Ак мышыкпы, кара мышыкпы чычкан сол дейт да. Ал кандай адам? Эгер ошол 150 миллион сом жеген адамды 1,5 миллион сом менен штраф менен чыгарсак, 9 миллиард сом жеген акчаны 2 миллион сом штраф менен чыгарып койгонго эл эмне деп атат? Бул эмне дейт да? Ушул бу силердин гумандуулугуңар дейт да. Ушул бу силердин мыйзамыңардачы. Ал жаранда дарастырып бар да. Миллиондорду жегендер элдин баары билет да. Кыргызстан кичинекей. Кимдин Бишкекте канча саунасы, канча рестораны, канча казиносы бар экенин эл билет. Анын айлыгын деле билет. Анын бизнестери билет. Каяктан ошончо миллиардтар акча тапкан. Маселен ошо Нариман Тулеевке келейик. Элдин баары билет да. Ошол тетиги Белинскийден баштап жер участкалары бар ошон Гилеген, Рахат Палас, Телеком, Сапатком деген бардыгын. Алардын баары кайсы мэрдин айлыгы ашып кетсе 30-40 миң сомдо. Көргөзгөн декларациясында жок да. Кайсы бизнес бар эле? Кайдан тапты акча? Мына ушул суроолордун баары туңгуюкта турбайбы? Мына ушулардын баардыгы коррупция Кыргызстанда бар дегенде кабар берет. Коррупция тандалып кетет. Бизде чын айтыш керек, мына ТНО экономика деп коет да. Көмүс экономика деп коет да. 70%га жеткен. Анда мен да ошого жооп берип коеюн, токтоп туруңуз. Мен салыштырмалуу айтып атам. Нариман Тулеевдин башка тиякпай ким коррупционер экенин ал сот чечти, туура чечти, туура эмес чечти, Рыскелди өзү айткандай тарых тастыктап берет. Тарыхтан өткөн күчтүү мындай айтканда сынчы болбойт. Бардык бийлик бутактагы саясатчылар тарыхтан коркуш керек. Себеби тарых бул өтө мындай катуу чабат да адамды. Мен айтып атам, президент өзү Ала тоодо Манастын алдында туруп, Манаска сыйынабыз да Кудайдан кийин эле. Анан Курманжанды аткарган. Анан ошол жерде туруп, анан
мародерлук болду, ячейкеден акча алынды, аныкталды, бул тастыкталды деп президент айтып атат. Аны бир жөнөкөй адам айтып аткан жок, же бир прокурор айтып аткан жок. Раз ошондой айтылгандан кийин мен айтып атам. Раз президент айткандан кийин анда аларды да тастыктап туруп ата журттун тиги немесиндей коррупция менен күрөшкөндөй камагандай духуңуз жетеби деп атам мен Алмазбек Шаршенович. Мына ошол өзүнүн өнөктөштөрүнө. Билесиңерби? Бул деген дагы бир жолу кайталып коеюн. Мародерлук, ячейкадан акча алуу деген бул эң жаман нерсе. Эмне үчүн инвестиция келбейт биздин өлкөгө? Себеби ячейкадан акча алган үчүн ишенич жок. Бул дүйнөлүк практика. Дүйнөлүк практика. Экинчиси, мародерлук деген бул иттей жаман нерсе. Бул кечеги Азаттыкты карап турсак, айтып атат Текебаев. Сөбөйүн кезип, Атамбаев мен эркекмин деп атат. Тиге тапты атат тиги немени мародерлукту. Таап алсаң кама деп атат. Камабасаңдан кийин анан кийин бир жылдан кийин бүтөт полномочия, анан барып эркекче сүйлөшөм деп атат. Бул эмне деген шундук? Бүт Кыргызстанга мындай экөө дос болсо үйүнө барып дос болушsun, үйүнө барып разборка кылышсын. Атамбаев эл шайлаган президент. Бул фракциянын жетекчиси. Мактанат өзү 6 жыл подряд 6 жолу чакырылыштап тиги депутат болгом деп. Демеске кайчы суроо берейин. Сиз 5-чакырылышта депутат болдуңуз. 5-чакырылышта мародерство боюнча жогорку кеңеште парламенттик комиссия түзүлгөн. Ошону ата журттун мурунку жогорку соттун төрагасы Курманбек Осмонов жетектеген парламенттик комиссияны. Булар колунда турганда эчтеке чыгара алган жок да. Текебаевтыга эчтеке таап алган эмес да. Кечирип коюңуз, тапкан, көрсөткөн, айткан ошондой СДПК башка коалиция көпчүлүктөгү депутаттар кол койбогон. Менде бүт материалдар бар. Менде ушунчалык чоң архив бар. Курманбек Осмонов бүгүн эртең менен Азаттыктан сүйлөдү. Азаттыктан сүйлөп туруп ачык эле айтты. Анын заключениесі бар. Өмүрбек Текебаев менен Болот Шерниязовдун мародерлук иштер боюнча мындай кыйыр түрдө гана тиешеси бар деп жанагы менде керек болсо Абдулда комиссия чечими ушундай турбайбы? Токтоп туруңуз, комиссия чечими бизде бар. Парламенттик комиссия чечими. Рыскелди, эми кечирип коюңуз, сиз 6-чакырылыштын депутаты болуп атасыз. Мен 5-чакырылыштын депутатымын. Кеп адам эмес. Жок, кеп ошондо. Себеби биз ошол комиссиянын ишин карадык да, силер караган жоксуңар. Бизде көп материал бар да. Ошону чыгардык да. Чыгарганда коалиция Текебаевдин тиешеси жок деп чыгардык. Жок. Мадылбеков менен эле Райкан немен Касымбековдун тиешеси бар деп чыгардык. Мындайда Рыскелди Момбеков. Эми ал кезде элдин баардыгы Рыскелди Момбеков. Мындай кылбайлыбы? Анда ошол жок дегенде ошол экөөнү тарта аласыңарбы? Тартып көргүлөчү. Анан калгандары чыгат. 6-чакырылыш. Тарта аласыңарбы экөөнү? Кимде? Ошол азыркы айткан Мадылбековдун төлөгөнү. Мындайда ошон үчүн мен тандалма коррупцияга барды бул бийлик дегенди аныктап берип атам. Мына урматтуу теле көрүүчүлөр, сиздер түшүнүктүн бул жолку берүүсүнө күбө болдуңуздар. Бүгүнкү чыгарылышта биз атыбыз эгемендүү, затыбыз деген теманын алкагында акыл калчап ой жүгүрттүк. Албетте сиздер көрсөтүүдө айтылган пикирлерге, ойлорго туура баа берет деген үмүттө биз көрсөтүүнү жыйынтыктайбыз. Саламатта болуңуздар.